ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-дө Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында Адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Саламатсызбы, Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы. 7 апрель бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнү. Жыл сайын бул күн дүйнө элинин саламаттыгынын алдында турган глобалдык көйгөйлөргө арналган ар кандай ураандар арасында өткөрүлөт. Бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнүнүн бул жылкы урааны универсалдуу медициналык камсыздандыруу аталышында өткөрүлгөнү турат. Жашоонун заманбап шарттарында ден соолукту сактоо жана чыңдоо маселелери өзгөчө актуалдуу. Бүгүнкү студиянын мейманы Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун жугуштуу эмес оорулар бөлүмүнүн башчысы Сагын Уезбаев. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып баруудамын. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Саламатчылык. Алгач угармандарга бул күн эмнеси менен маанилүү экенин айтып берсеңиз. Эми а дегенде ден соолук деген өзү эмне экенине токтоло турган болсок, а дегенде бул оорулардын же майыптыктын жоктугу гана эмес. Бул бардык жагынан адамдын дене бою турпат, ан сезим, башка чөйрөдө жамааттар менен мамиле кылууда толук кандуулук да. Ошол адам өзүн өзү камсыз кылган болуш керек. Кандайдыр бир сырт жактан кандайдыр бир таасирлерге стресс болбой, туура мамиле кылып, туура жооп берип, башынан көп нерсе өтүшү мүмкүн жашоодо. Ошого мындай сабыр кылып, ошону туура түшүнүп, анан мамиледе дагы үйдө, жумушта, сыртта кайерде болбосун, өзү менен чогуу жашагандар менен адамгерчиликтүү мамиледе болуу, ушул ден соолуктун өзүн, ден соолук деген түшүнүктүн ичине камтылат. Бунун ичинде көп нерсе бар. Бул көп нерсе ошол өзүнүн жүрүм турумуга тиешелүү болот, көз караштуу болот, ден соолугу өзү чың болуусу же тескерисинче начар болуусу. Анан бир аз факторлор, бир 10%га жетпеген факторлор бул тукум угуучулукка көз каранды болот. Андан тышкары 20%га жакын факторлор булар медицина тиешелүү болот. Анан 20% айлана чөйрөгө. Ошо быйылкы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун немилгеси менен ден соолук күн биздин планета, биздин ден соолугубуз аттуу ураанын алдында ошол ураан менен белгиленип, чөйрөгө, биз жашаган чөйрөгө көңүл бурууга багытталат. Коомчулукту ошол көңүл бурууга биз кандай аба менен дем алабыз, кандай суу ичебиз, кандай азыктанган тамак ашыбыз тазалыгы кандай. Тазалыгы деген ошол ден соолукка зыян келтирбейби деген мааниде. Анткени акыркы жылдары билесиздер, индустриализация болуп, канчалык андай ишканалар, чоң жана ишканалар өнүгүп өскөнү менен аларда кайсыл бир деңгээлде жаратылышка зыян келтирүүдө. Андан тышкары өзүбүз деле акыркы жылдары өтө мындай актуалдуу болуп келаткан маселе, өзгөчө чоң шаарларда, Бишкекте, Ошто алып көрсөк, смог деген, бул түтүн, туман түтүн каптап, өзгөчө кышкы мезгилдерде кыйналуудабыз. Бул нерсе мындай таасир этпей коет экен ден соолукка албетте. Өзгөчө өнөкөт оорулар бар адамдар көп кыйналууда. Ошону кесепетинде мисалы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун берген маалыматы боюнча жылына ошо чөйрөнүн таза эмес, чөйрөнүн зыяндуулугунан таасиринен 13 миллиондон ашыгыраак өлүм учурлар катталат да. Кыргызстанда деле артта калган эмес, андай өлкөлөрдүн, анткени тилекке каршы Кыргызстанда ошо Бишкек, Ош шаарлары жанагы дүйнөлүк рейтингде алып караганда абасы начар шаарлардын катарында. Абасы начар шаарлардын катарында. Аны баардыгыбыз билебиз. Бул Союз учурунан бери бул маселе көтөрүлүп келатат. Бирок тилекке каршы чечкиндүү бир иштер боло элек. Анткени көпчүлүк учурда аба булгануу бул көбүнчө табигый мындай отундардын күйгүзгөндөн жаккандан болот. Үйдү ысытыш үчүн мисалы көмүр, газ, мазут, нефть
азыктары мисалы колдонгондо. Экинчиден унаалардын түтүндөрү. Бизде шаарды алып караганда өзү пландаштырганда шаарды бир 40 миңден жакыныраак унаага эле ылайыкташтырылган да шаарчы. Азыр болсо катталгандардын эле саны бир 400 миңден ашыгыраак. 10 эсе катталган. Атталбагандар сырттан, областтан келип, түндүк региондордон ошол келген машиналер дагы аз эмес. Ошолор бар алып караганда бир миллионго жакын эле болушу мүмкүн. Ошонун бардыгы Бишкекте ошо иштеп, жашашат, ошол жердин бардыгын абаны бузганга биртөө эле салым кошушат. Дагы өкүнүчтүүсү мейли унаа өздөрү унаалар мисалы өзү заманбап жабдыктар менен камсыздандырылган, абаны чыпкалоочу, тазалоочу. Бирок ошону кайсыл бир себептер менен көбүнчө акчанын кызыкчылыгы менен катализатор деген нерсени алдырып коюшат айдоочулар. Азыр кымбат баада анткени ал жерде мындай сейрек кездешкен металлдар, темирлер бар экен, платинум, палладий деген сыяктуу. Ошолор кымбат болгондуктан аларды алдыртып, эски унаалардан алдыртып жана сатканда машинеден чыккан түтүн өтө зыяндуу болуп калат. Анын ичинен бензопирен деген зат, уулуу зат, бул таза канцероген деп коет. Рак оорусун чакыруучу заттар катарына кирет. Азот диоксиди, күкүрт диоксидтери, ошонун баардыгы толук эмес баягы күйгөндө, бензин жана башка ошо солярка аттуу күйүүчү майлар күйгөндө чыпкаланбаса, сырткы чөйрөгө чыкканда ошо биз өнөкөт оорулардын себепчиси болуп калышы толугу менен мүмкүн. Ошого ылайык ошо статистика алып караганда акыркы жылдары бизде рак оорулары, шишик рак оорулары катталганы көбөйүүдө жылдан жылга, өзгөчө жаш балдарда, жаш организмдерде. Алып карасаң көбүнчө шаарда жашаган, төрөп жашап өсүп келаткандар балдардын арасында да кан жана ак кан деп коет, лейкоз, лейкемия аттуу ошо. Бул ошо шишик рак ооруларынын катарына кирет. Аларда катталууда кант диабет, ошол эле жүрөк кан тамыр оорулар. Кыргызстанда ошол көйгөйлөр дагы эле бар, ошол чечкенге баардыгыбыз аракет кылайлы. А дегенде ошол күн быйылкы жылы 7 апрелде белгиленген биздин планета, биздин ден соолугубуз аттуу күндү ошо чөйрөбүзгө көңүл бурмакчыбыз. Чөйрөбүздү тазалайлы, өзүбүз жоопкерчиликтүү болойлу. А дегенде өзүбүзгө, ден соолугубузга анан айлана чөйрөгө жаратылышка. Дүйнө эли бул күндү белгилеп өздөрүнчө иш-чараларды көрүп келишет экен. Ал Кыргызстанда кандай белгиленет, эмне иш-чараларды өтүү пландалып жатат? Кыргызстанда эми 7 апрель бизде да башка белгилүү дата бар, элдик революция аттуу. Ошон үчүн ага ошол тоскоолдук кылбастан 6 апрель күнү саат 10-дон 12-ге чейин Ынтымак паркында, Бишкекте айта турган болсок, Ынтымак паркында ошол көчөт отургузуу акциясы жүргүзүлөт элек. Муну уюштуруучулар бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун биздин өлкөдөгү кеңсеси, анан биздин республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борбору, деги эле ошол саламат сактоо министрлиги баш болуп, жана башка ошо шериктеш министрликтер, маданият, маалымат, спорт жана жаштар политика министрлиги жана башка ошондой эле мэриянын өзү да ошо көмөктөшүп жардам берип атат. Ошого чакырат элек баарыңыздарды, шаардыктарды келип бериңиздер. 6 апрель күнү саат 10-дон башталат буюрса. 2 сааттай болот. Токтон Алиева жана Манас көчөлөрүнүн кесилиштегин Ынтымак паркында жогору жакта көчөт отургузуу жана башка ошондой эле ал жерде өзүнүн ден соолугун текшерүүгө колдон келишинче ошол шарттар уюштурулат. А дегенде ошол кант өлчөмүн, канттын өлчөмүн, салмагын, боюн, кимге зарыл болсо ВИЧке мисалы, адам иммунитет вирусуна каршы мындай тест өткөрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Жана кошумча кандайдыр бир маалымат берүүлөр болот. Ошого катыш берүүгө чакырабыз. Анткени экология ошол айлана чөйрөнүн
акыбалы эгерде ден соолук ага чейин начар боло турган болсо, албетте экология түзмө түз өзү болбосо дагы баары бир оорлоштуруп жибериши мүмкүн. Ошого биз чакырат элек ден соолукту дегенде жаш кезден ден соолукка көңүл бурганга чакырат элек. Бул негизи эле ошол чөйрөнү жашылдандыруу сыяктуу чөйрөнү коопсуз кылып түзүп алуу деп айтпадыңызбы? Анан аймактарда деле ар бир адам өзүнүн ошо жашаган жерин жашылдандыруу иштерин кылып, өз алдынча деле иштерди кылса болот да. Сөзсүз. Ал жакта да кесиптештер бар, аларга да ошол маалымат айтылган. Алар да даярданып атышат. Ушундай Кыргызстан боюнча 6 апрелде ушул акцияларды өткөрүү, өзүбүздүн жашообузга, жашаган жерибизге көңүл бурайлы деп тазалык акцияларды өткөрүү, жана ишембиликтер болот, буюрса ал жергиликтүү бийлик өзү уюштурат, демилге көтөрөт. Ага дагы кошумча ошол ден соолукка дагы тиешелүү маселелерди көңүл буруу. Бул албетте бир күндө бардык маселе чечилбейт болгону, бул күндүн максаты ушул маселеге көңүл буруу. Көңүл бурбасак эртең биздин келечекте келаткан муунга, балдарыбызга жашаган жери начар, ыңгайсыз болуп калышы мүмкүн. Ошонун ичинде кумтор маселеси, мисалы, башка да ошондой кең иштетүү жана ишканалар дагы, алар дагы ошо өздөрүнө көңүл буруш керек. Аркасынан келечек муунга лайыктуу чөйрө калтырууга чакырат элек. Чоң рахмат. Негизи ошо Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы дагы 6 апрелди өнүгүү жана тынчтык үчүн эл аралык спорт күнү деп белгилөө чечимин кабыл алышкан экен. Бул мындай бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнүнүн отурлай белгиленген күн дагы бир кандайдыр бир деңгээлде ден соолуктун негизи спорттоо дегендей маанини берип тургандай. Анан спорттун пайдасы жөнүндө көп жолу кайталап айткан менен деле аны жашоодо пайдаланып, мындай адатка айландыруу оңой эмес. Сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Кантип спорт менен достошуп, спорт менен алектенсек болот? Бул жерде ден соолукка пайдалуурагы активдүү кыймыл аракет десек туура болот. Спорт анткени чоң спорт, мындай күч кубатты көп талап кылып, алардын чоң спорттун талабы мындай кичине көбүрөөк болот. Жөнөкөй кадимкидей эле катарда адамдар аткара албай калышы мүмкүн да. Бизге ошон жарандарга аткара турган кыймыл аракетти күчөтүү. Күнүнө жок дегенде жарым саат активдүү кыймыл аракет, бул бир аз мындай дем кыстыгууну пайда кылган, бир аз маңдайды, бел жакты нымдатып тердеткен, бетти кызарткан активдүү кыймыл аракет. Мейли ал жөө басуу болсун, бирок тез басыш керек. Бир жарым сааттан кем эмес. Же велосипед тебүү, же оюндарды ойноо, волейбол, футбол, ушундай, бирок мындай күч келбеш керек да, жүрөккө адам кыйналбай турган, ошол кыймыл аракеттен рахат ала турган деңгээлде кыймыл аракет ошол пайдалуу эсептелет. Ал кыймыл аракет деген ашыкча калорияларды иштетип күйгүзүп, адамга кандай десем пайда алып келет. Ашыкча жана май топтоого, зыяндуу майларды топтоого, холестерин жана атеросклероз деген тобокелчиликти азайтууга толук мүмкүнчүлүк берет. Андан тышкары адамдан зыяндуу заттарды чыгарууга жардам берет. Ошол менен бирге бактылуулук гормондорду иштеп чыгууга жардам берет. Физикалык активдүүлүктүн пайдасы ошол. Бактылуулук гормондор булар серотонин жана дофамин аттуу гормондор. Булар именно ошол активдүү кыймыл аракет менен алектенгенде келип чыгат. Өзүбүз деле байкайбыз, көңүлгө жаккан кандайдыр чуркоо бир оюндар боло турган болсо, өзүбүздү акырында мындай рахат алган болобуз. Рахат алган болот. Ошондой сезим тартуулаган кыймыл аракет болуш керек. Өзүнү кыйнабаш керек. Эгерде кайсыл бир жерде жүрөгү лакылдап, бир көңүл айланып баштаса, анда токтоп, ошо эс алып, өзүнө келип, анан кайра уланса болот же кийинки калтырса болот да. Андан тышкары үй иштери да ошонун ичине кирет. Мисалы, чөп чабуу, чөп чөмөлөө, кар күрөө кышкы мезгилде, огороддо иштөө, мисалы, күрөктөп, жер оодарып дегендей боло берет. Иш болса, бир аз ошол айтпадымбы, бир аз тердеткен,
өтө эмес, бир аз нымдатып терилеткен, бир аз бетти кызарткан, бир аз бушулдап күшүлдөп дем кыстуу пайда болгонго чейин эле бирок рахат тартуулаган кыймыл аракет болуш керек да. Бул кээ бир учурларда мындай муну жасоо мүмкүнчүлүгү жок учурлар болуп калганда же жасаганды каалабай, кара жумушту каалабаган адамдар муну эмне менен алмаштырыш керек? Гимнастикаларды жасообу же? Ооба, ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө мындай жасабай койбош керек деген мааниде айтып атабыз. Эми жасабайм деген көңүлү келбеген адамга албетте түрдүү шылтоолор табыла берет. Бирок эң чоң кийин көйгөй келе турган болсо, анда айла жок болуп калышы мүмкүн. Ошого чейин азыр аракет кылып калуу бул акылдуулук да, бул өзүнө ошо кам көрүү. Түрдүү эмелердин өзүнүн деңгээлине жараша, жашына жараша, курагына жараша, жынысына жараша азыр түрдүү сунуштар бар. Ошол эле мисалы гимнастика, сиз айткан, отуруп деле гимнастика кылса болот. Туруп гимнастика, жатып алып мейли кылсын. Йога деген нерселер бар, мисалы, жөнөкөй эле басуу, эң оңой кыймыл аракет жөнөкөй эле басуу. Этаж үйдө, кабат үйдө жашагандарга ушу тепкичтерин үйдө ылдый көтөрүлүп түшүү, мисалы, лифт колдонбостон, мисалы. Бир 5 килограммга чейинки, мисалы, жүктөрдү алып, салмактар алып кол менен көтөрүп, мисалы, түшүрүү, мисалы, ошондой сыяктуу азыр толтура интернетте сунуштар бар. Ар ким өзүнүн деңгээлине жараша, акыбалына жараша физикалык аракетти кылыш керек. Бирок мындай кылбай койбош керек да. Ошону биз чакырат элек. Шылтоолорду мындай четке кагып эле таянбастан аткарыш керек. Негизи коомдун саламаттыгы ошол коомдун ишенимдүү өнүгүүсүнүн негизги кепилдиги болуп саналат. Анан ал үчүн ар ким кантип өзүнүн салымын кошо алат? Туура айтасыз. Бизде ден соолук чыңдоодо түйшүктөр деп коет да. Түйшүктүү оорулар деп коет. Мисалы, кандайдыр бир өнөкөт оорулар пайда боло турган болсо, ал адам жылына канча бир убакыт иштен ажырап үйдө же ооруканада жатыш керек да. Ошол убакта ал аткарган иши мамлекетке эч кандай салым кошпой калат да, үзгүлтүккө учурайт. Эмгекке жараксыз болуп калат, мисалы, ошол менен байланыштуу бул дагы мамлекетке кандайдыр бир деңгээлде экономик жактан сокку болот. Ошон бир эле адам болсо мейли ал көрүнбөйт, бирок миңдеп, 100 миңдеп адам, мисалы, жумушка чыкпай калса, ооруп калса, ал ошол дарыгерлердин айлыктары, ал жарык, свет чыгымдары, коммуналдык чыгымдар, бейтап оорукананын, мисалы, ошонун баардыгы алып караганда жылына бир 4 миллиардтан ашыгыраак, 4,5 миллиарддан ашыгыраак чыгым болот Кыргызстанга сом менен алып караганда. Бул эң мындайча эң азы. Бул өнөкөт жугуштуу эмес, өнөкөт оорулардын кесепетинен. Бул чоң сумма алып караганда, мында билинбегени менен, көрүнбөгөнү мененчи. Бирок мамлекет ушунчалык бирок бул ооруларды баардыгын алдын алса болот да. Убагында жаш кезинен сергек жашоо мүнөзү менен ошол жашап, ошонун өзүнө ошол жашоо модели алып колдоно турган болсо, тамакты азыраак ичип, көп кыймылдап, жакшы уктап, эс алып, стресске туура мамиле кылып, жаман адаттардан арылып, анын ичинде тамеки, алкоголь ичимдиктер, баңги заттар, анан айлана чөйрө менен жакшы мамиледе, позитивде болуу, ушул сергек жашоо мүнөзүнүн бир кандайдыр бир себептери да. Эң негиздери десек болот. Эң негизги. Анан ичине дагы карай турган болсок, көп мындай түшүнүктөр нерселер чыгат. Ошол сиз айткандай мындай эң эффективдүү жолу алдын алуу, анын себептерин жоюу. Анан сиз жогоруда санап өткөн ошол сергек жашоо образдарынын арасында ошо стресске туура мамиле кылуу деп айтпадыңызбы? Ошого кеңири токтолсоңуз, кантип стресске туура мамиле кылышсын жарандар? Биринчиден, стресс деген нерсе бул кандайдыр бир сырткы факторлордун себебинен организм жообу да. Стресс бул эмне? Бул организм жооп
жооп катары организм адреналин бөлүп чыгат дегенде. Стресстин гормону деп коет адреналин. Бул адреналин барып жүрөк соккуну тездетет. Жүрөк согуусун, давление, кан басым көтөрөт. Бүт мындайча айтканда организм чыңалат. Кескин түрдө чыңалат да. Жүрөк сокуусу 200гө чейин тездетиш мүмкүн. Бул өтө мындай кандай десем, организмге чоң сокку. Анча-мынча тренировка жанагындай машыкпаган организм чыдабай кан тамырлар жарылып кетиши мүмкүн. Ошонун себебинен инфаркт, инсульт деген оорулар болуп калышы мүмкүн. Буну болтурбаш үчүн бул азыркы заманбап жашоодо болбой койбойт экен. Андан сырткары сырт жактан да, политика жактан, башка экономик жактан дагы кандайдыр өйдө ылдый болгондуктан биз муну тирүү жан болгондуктан стресс болбой койбойт экенбиз, болот экенбиз. Бирок буну эми бардык болгон нерсеге биздин ата бабалардын жакшы бир ыкмалары бар. Бирде жигит жөө жүрөт, бирде жигит төө мүнөт. Сабырдын түйү сары алтын деген алтын сөздөр бар. Ошолорду эске алуу менен кайсыл бир акыбал болбосун сабыр болуш керек. Сабырдуулукка чакырат элек. Бул нерсе, бул стрессти, бул эмоционалдуу нерсе да, эмоциянын кандай бир сүрөттөрү да. Буну адам башкарса болот, толугу менен. Эмоция калтырбаса болот да. Болгону буга машыгыш керек. Биринчиден сабыр кылуу, экинчиден көп нерсени мындай көңүлгө албаш керек да. Өтө эле баягы өзүнөн алыр, мен мындай кылсам мындай болот эле. Жок, тууганым. Бул боло турган иш болот эле. Ал пияла үстөлдөн түшүп кетип сынып калганы, ал тагдырында жазылган нерсе, ал болот эле. Көп деле мындай кыжалат болбой эле коюш керек деген мааниде айтып атам да. Анан болтурмаганга дагы аракет кылыш керек. Алдын ала пландаштырып, анализдеп, мындай кылсам эмне болот, мындай кылсам мындай болот. Кеңеши билген адамдар менен өз иштерибизди пландаштырып, туура пландаштырып, убакыттарын туура коюп туруп пландаштыра турган болсок, убагында ошо иш аткарылса да, бул дагы стресстин алдын алуусу болуп эсептелет. Time bound деп коет да. Батыш жанагындай адистер бизге эмет берет го. Менеджмент, убакыттын менеджмент. Убакытты мындай туура бөлүштүрүү. Ошол дагы ыкмаларды колдонсак болот. Анан такыр эле болбой баратса отуруп алыш керек деп айтат билимдүүлөр. Ошол убакта чыгыш үчүн отурат. Так болбойт, анда жатып ал таптакыр. Же барып муздак суу менен жуунуп келип барып. Же бир эмени бир чөйрөнү өзгөртүш керек да. Бул ушул бөлмөдөн чыгып кетиш керек, урушуп атсаң чыгып кетиш керек. Мейли деп коюпчу мисалы, бир ушул эмеден мындай акыбалды өзгөртүш керек да, чөйрөнү өзгөртүш керек. Бир аз убакытка бир сыртка чыгып келип, барып, сейилдеп келип, же барып, мисалы кээ бирлер барып жана бокста колдонгон грушаны барып уруп келет, барып чыгарат, ошо менен чыгарыш керек да. Барып бир жерге барып кыйкырып келмейли болуп ишинин ичинде оймоп атсаңды ишинен чыгаш керек да. Кандайдыр бир жол менен. Бирок албетте бир тирүү адамга чыгарып жибербеш керек да. Анда мушташ болуп кетет, анда уже ал кылмыш болуп калышы мүмкүн. Ошого чакырат элек. Анан могу кыймыл аракет деп атпайлы, эмне үчүн байтан бери айтып атам, физикалык кыймыл аракет дагы стресске да туруштук бергенге жардам берет. Анткени ар бир физикалык кыймыл аракет, ар бир спорт оюну же кандайдыр бир ушундай иш, бул дагы стресстин мындай аз өлчөмүндөгү стресс десек болот, бул дагы организмди мындай машыктырат. Анан кийин чындыгы стресс келгенде анча мындай сокку болбойт организмге. Ал көнүмүш адат сыяктуу эле туура кабыл алып, стресске туруштук бергенге да жөндөмдүү болот. Көп машыккан адам. Чоңгот бизге бөлгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда сизге эркин микрофон беребиз. Ошо 7 апрель бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнүнө карата жарандарга кандайдыр бир чакырууларыңыз болсо айтсаңыз болот. Рахмат. Бу эмеге да датага белгилүү кошумча дагы Рамазан айы да келип калды. Бир топ бул дагы бир сабырдуулукка чакырган ай. Анткени бир топ кыйынчылык болот. Ошол орозо кармагандарга каалап кетерим, орозолор кабыл болсун деп, ошол сабыр кылайлы. Андан тышкары бул ден соолук эме бул Кыргызда бизде айтылып келет, биринчи байлык деп. Бул аманат, буга мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылалы. Бир ден соолук бар кезинде баркта албасак, кийин жоготкондо таба албай калат экенбиз. Аны баардыгыбыз билебиз. Кайсыл бир
канчалык байлык болбосо дагы аны эч бир тыйынга сатып ала албайт экенбиз. Муну бар кезинде сактап калыш ошол эң туура, эң мындай акылдуу иш болуп эсептелет экен. Ошого чакырат элек. А дегенде өзүбүзгө жоопкерчиликтүү бололу. Экинчиден биз жашаган жерге жоопкерчиликтүү бололу. Жерибиз өтө кооз. Сырттан келген меймандар ушунча суктанышат. Кыргызстан кандай силердики өтө мындай бузулбаган, булганбаган бир чөйрөдө ушундай бир жерде жашайсыңар. Өзүңөр ушуну мындай барктабайсыңар деп дагы кээде жемелөөлөрдү угуп калабыз. Анткени тилекке каршы жолдо жүрбөсөң ошо пакет жана бөтөлкөлөр, пластик немелер жатат да, таштандылар. Буну ким таштады? Өзүбүз эле. Же эс алууга чыга турган болсок дагы өзүбүз эле канча жол күбө болгонбуз. Эч мындай жоопкерчилик жок да. Аны аркабыздан эч ким жыйнабайт экен да. Ал ошол жерде жатат экен. Ал дагы оңой менен чирип да кетпейт экен. Ошого жаратылышка жоопкерчиликтүү бололу. Бул айлана биз жашаган жерибиз. Бул биз сыймыктана турган жерибиз. Биз келечекте ошол муунга өткөрүп бере турган жерибиз. Ошого биз дагы жоопкерчиликтүү мамиле кылалы дегенге чакырат элек. Ден соолукта, саламатта болуңуздар. Өмүрүңүздөр узун болсун. Сизге да чоң рахмат. Урматтуу угарман, Жамааттык медиа студиясында Эл Суу программасы аягына чыкты. Студиянын мейманы Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун жугуштуу эмес оорулар бөлүмүнүн башчысы Сагын Уездбаев болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00 Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.